You know the rule. Not do any foul. Protect yourself for all time. Good luck, Tosco. Demek hurmatly görüşler, betteş baştaldı. Ekendешиз Нуржигит Дүйшөбаев кызыл мээлей менен, кара чолокшум менен жапониялык мушкер Рyomo Morimoto көк мээлей менен, ак чолокшум менен көк буштан көтөрүлдү. Жакшы, азыр Нуржигит жакшытан келбей чыгып кетти. Азамат жакшы. Дагы бир кубаттуу сокку. Эми жапониялыктар окуяндан нары дагы сөнүгөт. Кубаттуу сокку аркасынан соккулар. Жакшы. Жаман эмес. Нуржигит Дүйшөбаев, Ryomo Morimoto. Эки мушкеттен жакшы көрсөтүүдө. Раунд такымдын сапарын барып жатат. Жакшы, азыр ойлош керек. Жапониялык мушкер кубаттуу бир канча соккуну узатып жибергенге жетишип калды. Төртүнчү беттеш бүгүнкү нокагында урматтуу көрүүчүлөр. Буга чейин 3 беттеш өттү. Анын экөөсүндө кыргызстандык боксчулар жеңишке жетсе, бирөөсүндө жеңилип калды. 50 килограммга чейин жеңиш Улпатов Ританы утуп алды. Упайлардын жыйынтыгы менен 60 килограммга чейин Рысбек Бектенов Филиппиндер өлкөсүнөн келген Кен Даниланы утуп алган болсо, буга чейинки беттеште көрдүңүздөр 71 килограммга чейинки салмактык ченде Арген Кадырбек уулу мөөнөтүнөн мурун өзбекстандык Икболжон Холдаровго утулуп калган жайы бар, өкүнүчкө карай. Эми бул 4-түнчү беттеш Нуржигит Дүйшөбаев, сиздер көрүп турган мушкер 52,1 килограмм, 52 килограмм 100 граммда кошуп тура болот болуш керек. Жапониялык Ryomo Morimoto менен күрөшүн өткөрүүдө. Ашындай. Раундтун орунтуучулары болуп өттү. Сол, солон. Жаман эмес. Биринчи раунд мекендешибиздин пайдасына чечилди десек дагы туура болот болуш керек. Жана экинчи раунд старт алып жатат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Нуржигит Дүйшөбаевга ийгилик каалайбыз. Мен сиздер менен коштошом. Кудай буйруса, дагы ушул беттештердин соңуна чейин кызматыңыздарда кесиптешим Элбар Алилов болот. Самат Абдрахмановдун беттеши менен бүгүнкү күндө жыйынтылат. Көбүбүздүн күткөнүбүз эле ошол беттеш болуш керек. Улуттук спорт телеканалы менен бирге калыңыздар. Ар бир коштошуунун аягында сөзсүз түрдө жолугушуу бар. Ошол жолугушуу өнөктөрдө амандашканча.
Урматтуу көрүүчүлөр, андан ары биз эфирди алдыга карай убактабыз. Кесиптешибизге терең ыраазычылык билдиребиз. Жана албетте биз өзүбүздүн мекендешибиз Нуржигит Дүйшөбаев менен жапониялык дагы бир мыкты мушкерлердин бири Моримото Раюманын ортосундагы жүрүштү көрүп жатабыз. Эми Нуржигит Дүйшөбаев тажрыйбалуу мушкер, такшалган мушкер, канча көп убакыттан бери беттештерди алып барып келет. Андыктан Нуржигит Дүйшөбаев мындай ири мелдештердин бир канчасын алып барган. Кыргызстандын ички чемпионатында дагы Нуржигит Дүйшөбаев өтө бир мыкты мушкерлердин бири экендигин айтып өтөлү. Жана жакшы дагы Нуржигит Дүйшөбаевден мыкты аракет. Экинчи раунд жана Нуржигит Дүйшөбаев абайлаш керек. Азыр бир эки ачык сокку өткөрүп алды атаандаштан. Бирок жооптук аракет Нуржигиттен мыкты. Бишкек аренадагы күйөрмандар талаш түрдө эми көпчүлүк күйөрмандар албетте Нуржигиттин күйөрмандары деп айтсак да болот. Бирок Жапониядан келген күйөрмандар деле жетиштүү. Негизинен эми жакшы билебиз, бул Сайколаш бокс промоушену, бул негизинен Жапониялык уюм экендигин да жакшы билебиз. Андыктан бул жакта көпчүлүк мушкерлер дал ошол Жапония менен Кыргызстандыкы экендигин да белгилеп өтөлү. Жана алдыда бардыгыбыз күткөн беттеш бар, албетте аны биздин мекендешибиз дагы белгилеп өттү. Самат Абдрахмановдун беттеши экендигин дагы айтып өтөлү. Жалпы бүгүнкүгө пландалган 9 беттештин 4-үнчүсү гана кетүүдө. Алдыда дагы топтуура 5 беттеш бар. Жана экинчи раунд соңуна келип жетти. Нуржигит Дүйшөбаев азыр абалды толук көзөмөлгө алып, менимче татыктуу эле беттеш алып барып жаткандай. Бирок эми ачык айтышыбыз керек, ара чогулда 1-2-3 таамай соккуну атаандаш өткөрүп алгандыгын дагы, атаандаш өткөргөндүгүн дагы айтып өтүшүбүз керек. Мына ушундай экинчи раунд тыныгы артта калды. Эми эки мушкер тең, менимче 6 раундка так даана даярданып чыккан болуш керек. Андыктан физикалык жана негизги күч абалдар жетиштүү деп ишенип туралы. Нуржигит Дүйшөбаев тууралуу айта турган болсок, ал Нуржигит Дүйшөбаев 2024 жылы өткөн Кыргызстандын чемпионатында 54 килограммда күч сынашып, анда 3-чү орунду ээлеп калган Нуржигит Дүйшөбаев. Анда 2-чи орунду Азизбек Ходжиев ээлегендигин айтып өтөлү. Жана 1-чи орунду алтын медальды Зафарбек Камалов жеңип, 54 килограммдын чемпиону болуп, Нуржигит Дүйшөбаев 3-чү орунду ээлеп калган. Азыр Нуржигит Дүйшөбаевка карата ортодо калыс нокдаунду эсептеп баштады. Бардыгы жайында Нуржигит Дүйшөбаев беттеште улантууга даяр. Бирок бул сөзсүз түрдө жыйынтыкка таасир этет. Дагы бир соккуну Нуржигит өткөрүп алды. Абайлаш керек. Азыркы атаандаштын Рюма Моримотонун экинчи соккусу дагы таамай болгонун айтып өтөм. Нуржигит Дүйшөбаев ал бул жолу 54 эмес, Нуржигит Дүйшөбаев салмагын бир аз ылдыйлаткан экен. Ал азыр учурда 52 килограммдык Ооба, 52 килограммдык чембирдикте күрөш алып барып жаткан маалы. Акырындап атаандаш Нуржигитке карай көбүрөөк соккуларды узат жатат. Жакшы, алгач оң колго жеп ыргытып, андан соң сол кол менен кубаттуу сокку узатууга аракет көрдү. Бирок калыс атаандаш ал ойду менимче так окуп
койгондой. Жана жүрүш андан нары уланат. Жана бүгүнкүгө дагы бир атаандаштан бир оор сокку өткөрүп алды. Нуржигит Дүйшөбаев 30 секундтун тегерегинде убакыт сол кол менен жакшы. Экинчи аракет ийгиликтүү. Жана баштапкы бөлүккө салыштырмалуу мушкерлер азыр бир аз чарчап калгандыгын дагы көрүүдөбүз. Жакшы дагы бир Нуржигит Тулкубой менен кошо бир кубаттуу сокку узатууга аракетин көрдү. Жана Нуржигит Дүйшөбаевдин машыктыруучусу айланып беттеш алып барды деген сөздөрдү угабыз. Мына ушундай урматтуу эле көрүүчүлөр, ошентип 3-чү бөлүк кетти. Эми мында менимче атаандаш Нуржигит Дүйшөбаевга караганда Ройомо Маремото активдүүрөөк болду. Эмес болсо дагы биз бардык жыйынтыкты калыстардын чечимине калтырабыз. Эки 2024 жылы Дүйшөнкул Шопоковдун жаркын элесине арналган 46-чы эл аралык мелдеште 54 килограммдык чембирликте анда дагы Нуржигит Дүйшөбаев финалда орусиялык Максим Кузнецовду жеңип алгандыгын айтып өтөлү. Демек 2024 жылдагы Дүйшөнкул Шопоковдун жаркын элесине арналган эл аралык мелдештин Нуржигит Дүйшөбаев жеңүүчүсү. Жакшы. Нуржигит Дүйшөбаев 4-чү раундду жакшы баштады. Алгачкы 40 секундта Нуржигит Дүйшөбаев чындыгында өзүн татыктуу түрдө активдүү көрсөтүүдө. Андан аркы дагы бир сокку мыкты Нуржигит Дүйшөбаев тарабынан. Жана Нуржигит Дүйшөбаевдин машыктыруучусу тегеренип беттеш алып барыш керек экендигин айтууда. Атаандаштагы соккуларды күчөткөндөй акырындап атаандаштагы мыкты соккуларды узатууда. Нуржигит Дүйшөбаевдин дагы экинчи беттеши ал буга чейин жайында өткөн беттеште дагы ушул сайкалашта беттеш алып барган. 1,5 мүнөт убакыт ошентип 4-чү раундду Нуржигит Дүйшөбаев өтө активдүү баштады. Жакшы түз соккуларды Нуржигит Дүйшөбаев көбүрөөк узатууда атаандашка. Нуржигит Дүйшөбаев ал Скөл областын Каракол бокс мектебинен чыккан мушкер. Негизден дал ушул Караколдон дагы өтө мыкты мушкерлер чыгарындагы жакшы билебиз. Ал ошолордун бири Нуржигит Дүйшөбаев. 20 секундтун тегерегиндеги убакыт калды. 4-чү раунд азырынча бирдей эле өтүп жаткандай. Жана менимче 6 раундду толук түрдө эле беттеш көрөбүз. Нуржигит Дүйшөбаев андан ары өз аракетин көрүп барууда.
Jana 4-raunddagi so'nguna yetib keldi. Beşinchi raund Toshentep start berildi. Жақсы. Nurjigit Dushabayev o'ta aktivdi. Jana atandashdan dag'i bir mıқты harakat Ruyama Marimoto tarafdan. Жақсы sol qo'l bilan uzatgan so'qqi dag'i bir joli tamay bo'lib chiqdi. Qayradan Nurjigit Dushabayev fandanlari aktivdi. Jana dal o'shanda o'yla harakatlarga hozir Marimotodagi borib jatadi. Жақсы dag'i bir so'qqi atandashning yuzini tamay o'tdi. Sol qo'l bilan uzatgan. Nurjigit Dushabayev fandanlari yegilikdi. Jana 5-raundning eng so'nggi 1 minuti qoldi. Jana qisqa so'qqilar bilan Nurjigit Dushabayev qayradan aktivdi. Alemi Marimotodagi tatiqdi qarshilashlikni ko'rsatdi. Ko'nchi Marimoto uzun so'qqilarni, quvvatli so'qqilarni o'tkazdi atandashga. Jana dal o'shol 5-raundda mushkillardan ikkinchi demi ochilganday. Кезектегі sol qo'l bilan uzatgan so'qqi Toshentep 5-raunddagi so'nguna yetib keldi.
Hurmatly telegörüşler, ошентип жыйынтыктоочу 6-чы раундга келип жеттик. Жана эң акыркы көзүрмем Нуржигит Дүйшөбаев активдүү дагы да болсо. Жана бул жолу Маримото дагы 6-чы раундту ийгиликтүү баштаганда Нуржигит Дүйшөбаевдин мурду дагы канап кетти. Бирок ал ага карабастан беттеш алып барууда дагы бир Нуржигит Дүйшөбаев сол кол менен кубаттуу сокку өткөрүп алды өзүнө. Атаандаш Маримото дагы мыкты даярдыкта келген экен. Акыркы көз ирмемдер. Жана чындыгында Маримотонун дагы Нуржигиттин дагы чарчагандыгын көрүүдөбүз. Эң соңку 1 мүнөт ошентип мушкерлер дээрлик 18 мүнөт бою тынбай беттеш алып барышты. Жана акырындап жыйынтыктоочу учурга дагы жакындап калдык. Жакшы оң кол менен дагы бир мыкты сокку өткөрдү Нуржигит. Андан ары ошентип акыркы 30 секундка келип жеттик. Эң соңку убакыт экенин эки мушкердин маштыруучулары дагы өздөрү дагы жакшы түшүнүп турушат. Дагы бир жакшы аракет жана убакыт соңуна келип жетти. Ошентип 6 раундга чыккан беттеш жыйынтыкталды. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз болсо эми калыстардын чечими күтөлү. Сөзсүз түрдө биз өзүбүздүн мекендешибиз Нуржигит Дүйшөбаевга ишенебиз. Менимче татыктуу түрдө эле беттеш алып барды. Жана эми жыйынтыкты күтөлү. Албетте калыстар эмне деп чечсе дагы ал жыйынтыкка биз макулбуз. 4-чү раундда Нуржигит менимче көбүрөөк соккуларды өзүнө өткөргөндөй болду. Ал эми 6-чы раундтун башында дагы Нуржигиттин мурду канап кеткенин көрдүк. Эми эмне болсо дагы биз калыстардын чечимин күтөлү. Boksçularga. After 6 rounds of boxing, we join judges' scorecards.
Judges number 1, 56-57. And judges number 2, 56-57. And judges number 2, 57-56. And your winner by split decision, Ryoma Morimoto. Жана упайлардын артыкчылыгы менен ошо тип бир упай артыкчылыгы менен Рио